Анан биякта 4 суроо өтө тең олуттуу суроолор, урматтуу бир тууганым. Карызга акчаны берип жаткан сааттагы алтындын баасына байлап, анан кайтарып жаткан сааттагы алтындын баасы менен алса туура болобу дейт. Негизи ошондой болуш керек. Динибизде алтын менен күмүш гана акча эсептелет да. Ошого байлаш керек. Анан доллар, сом, рубль булардын бардыгы жөн эле кагаз акчалар да. Анан булар алдамчы акчалар. Анткени акчанын жөн эле ушул жанагы мына кагаз алтын акча, доллардын айырмасы жок. Печать эле айырмасы бар да. Качан алар күчкө келиш керек? Эгер ошолор мындай бир алтыны бар болсо. Бирок азыр андай болбой калды. Доллар чыгарганда, дарат кагаз чыгарганда эле печатты баса берет, чыгара берет, ошо менен акчаны толтуруп беришти. Ошон үчүн шариятыбызда ошол алтынга эсептелет же күмүшкө эсептелет да. Акчаны алып атканда, акчаны берип атканда алтынга эсептеген бул албетте туура болот. Эми кечки алтынга эсептеген кыйын, ошон үчүн курс өтө айырма болбосо, долларды доллар менен, сом менен бере берсе болот деп айтабыз. Анан бирок курста айырма болуп, жанагы тараптардын ортосунда пикир келишпестик болуп калса, анда ошол жанагы акчаны алып аткандагы алтын канча грамм алтын болсо ушунча грамм алтындын баасын бергенде туура болот дейт. Эгер 100 доллар карызга берсе, бирок сом менен кайтарып алса туура эле болобу дейт. Кыстырма карызга берип жаткан күнү доллар жана сом курсу алтын баасы карызды кайтарып жаткан күнкү доллар жана сом курсу алтын баасы эске алынат дейт. 100 доллар карыз алды. 100 доллар карыз алганда ошол 100 долларга канча грамм алтын келчү эле. Ошону жазып коет дагы, берип атканда ушунча грамм алтындын баасы канча доллар, канча сом фаркы жок, берсе боло берет. Доллар бере, сом бересиң. Бу мен ушундай пикирим, кээ бир адамдар жок. Сомго сомду кайта, долларга доллар кайтарыш керек, бирок туура ушундай. Долларды алып атканда канча грамм алтын болчу эле, ошол канча грамм алтын сен берип атканда канча сом болсо, ошол сомду канча доллар берсең, ошо менен туура боло берет. Алтынга жүрүш керек. Мисалы үчүн айылда адамдар бар да, мисалы үчүн айтышат, бири-бирине карыз кылат да, мисалы үчүн бирөө өлсө айтат, койдун этинен 5 килограмм эттин акчасын кылабыз дешет да. Эми койдун эти өзгөрбөгөндө көрүнөт окшойт, бирок ал туура эмес болуп калат да. Бирөө арызданып келди, мен ушундай баштаган элек дейт, канча бир акчадан дейт, 2000 сомдон башында. Анан биринчи чогулганда 2 үй алган дейт да, 2 үй алган дейт. Акыркыбызга келгенде 2 үндүк келбей калды дейт, инфляция болуп кетип дейт. Ошол 2000 сом. Ким банкрот болду? Акыркы банкрот болуп калды. 2 жыл мурдагы 2 үй алчу дейт, кийин 2 үндүк келбей калды. 1 үндүк алып, жеп тойлоп койду жаңа жылда, ошо менен бүттү дейт. Ошон үчүн алтынга чегериш керек бардыгын. Курстар жана алтын баасы 2ге бөлүнөт экен, сатып алуу жана сатуу. Ушундай учурда кайсынысын алыш керек? Дайыма бирөөнү карманыш керек, сатып атканды карманыш керек. Анткени сатып алына элек да, сатып аткан бул бар факт нерсе маселе да. Зекет болгондо деле эсептегенде товарды кантип эсептейбиз дейт. Товарды алган бааны сатып аткан бааны эсептейбиз десе, биздин кээ бир алымдар сатып аткан бааны эсептейбиз дейт да. Эми сатып элек да, сен сатып алган баң анык, ал эми сатып аткан баң алдың 100 сомго. Анан 150 сомго койдуң. Эми зекет бергенде бул сенде бар товар 100 сомдук товар, сен 150 сатып атасың. 150 качан келет? Саткандан кийин келет. А сатылганга чейин бул 150 100 сом бойдон туруп атпайбы мисалы үчүн. Жеке менин ушундай философиям ушундай да, ошон үчүн мен өзүм фатва берип жүрөм дайыма. Ошону сатып алгандагы баадан бүшүрүп зекет чыгарыш керек депчи. А кээ бир алымда сата турган баа, анткени баа коюлду дейт да. Бирок антен десең азыр аламдаш заман товар өтө көп турматтı бир тууган. Өтпөй кайра товарыңы бекерге таратып беришиң ыктымал дагы. Ошон үчүн алган баң анык өзүндө турат, ал сата турган баң ал сенин пайдаң болуп атпайбы. Ошон үчүн бул жерде курста жанагы сатып аткан бааны дайыма коюш керек. Ошондо эч кандай Аллаху алам проблема болбойт. Мындай сөз уктум. Мисалы карызга 100 доллар берип жатып, ошол күнкү курс 69 сом. Карызды кайтарууда ошол курс менен кайтарылат деп келишим түзсө болот деген ушул туура, бул ката. Бул ката. Анда эртең курс өзгөрүп кетсе, 79 сом болуп кетсе кандай болот? Жок, келишим жок. Келишим урматтуу бир тууганым шариатка каршы келбеген. Бизде хадис бар. Ал муслимун аля шурутихим. Эгерде мусулмандар кайсы бир иш кылганда бири-бирине шарт койсо, ошол шарттар аткарылат, эгерде бул динге каршы келбесе. Мисалы үчүн өлүп атканда мага 4 жылкы соёсун. Кудалар келгенде мындай кыласың, эстелигиме лелиндик мавзолей коёсун десе, хоп деп өлө бер дейт, өлгөн иштик аткарбайсың да. Осуяттарың бар аткарылат, динге каршы келбесе. Шарттарың бар аткарылат, динге каршы кел. А бул динге каршы келген шарт, бул деген жакшы эмес. Адамдардын ортосунда башында акча алып атканда сонун сонун кол кое берет. Эртеси курс көтөрүлүп кеткенде сонун болбой калат да, андай көп келди бияка. Шердин мечиттин канчасын көрдүм. Үйгө дагы барып алышат да, мен кубалап чыгам. Кесапаты силерден. Силердин эмне үйдөн чыкпаш, бар кет мечитке бар, мечитте париште көп болот, үйгө келбесен депчи.
Үйde бала чакам башка кечүүсү айта берсе, о шайтандар кол чаап турат. Болбойт да андай нерсе. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Kuday Taalam şermende kılmasın. Adaldan rızkı versin. Kuday Taalam padişahga güç kuvvet versin. Elibizde Kudayga jaga turganda başkargandı Kudayım nasip kılsın. Tınççılık, amançılık bolsun. Orup atkanlarga şifa versin. Kuday Taalam ölüp kalganda Dırayam kucağına alsın. Kuday Taalam türüllerge Kur'an-ı Kerim'in hidayetine жүргөнү Kudayım nasip kılsın. Kuday Taalam kökürü köydönübüzde, жүрөгүбүздө, көңүлүбүздө başka biröge bolgon jek körü albastyk, aç gözlü Kuday Taalam alıp salsın. Kuday Taalam şermende kılbasın. Ötüp ketken marhumlarыбызды Kuday Taalam özünün ırayım kucağına alsın. Türüllerge Kur'an-ı Kerim hidayetine жүрgөнү Kudayım nasip kılsın. Dinge mehnat kılgandı, mamleketke hizmet kılgandı Kudayım nasip kılsın. Perzentlerimizin jakşılыгын көрgöndü Kudayım nasip kılsın. Ahiretke barganda Kuday Taalam özü paygambarыбыздын janında bolgonu bizge nasip kılgan bolsun. Elibizge tınççılık, amançılık, tokçuluk bersin. Muna koşuna Kıtayda kırılıp atkan Uygur tuğandarыбыз бар. Kazaklar kıynalıp atat, al emes kırgızlarыбыз kıynalıp turat. Kudayım oşolordu özü bilgende jaygarsın. Kuday Taalam bardığı malın biz bilbeybiz. Oşol jerde ayılı menen ayalı kaldı, erkek kalgan jok. Kamakta korduk görüp atkan, zorduk görüp atkan, çoçkun eti majbur jedirilip atkan, kor bolgon, zor bolgon musulmanlar var. Kudayım oşolorдун başında korduktu kötörsün, zorduktu kötörsün. Kudayım oşolorgo tınççılık, amançılık bersin. Kuday Taalam albatta pendenin har bir kılgan işinin bir nesesi bolmoyunça anda jaman iş bolboyt. Oşolorдун dagı başkarıp atkandары dagı urmatlı bir tuğandar emne Kudayım hidayet bersin. Har bir Uygur üçten Kıtay öldürüş gerek dep öldürüp bütösün bardığın Kuday Taalam. Al tuğra emes sayasat da oşentip tuğra emes jetekçilerin ayынан adamlar korduk bolup görgөнü var. Oşol jetekçilerine insap bersin Kuday Taalam. Kur'an-ı Kerim'din tertibinde pikir kılgandı Kuday Taalam oşolorgo nasip kılsın. Allah'ın azabından korduk görüp atkan jalpı Uygur eline Kuday Taalam güç kuvvet bersin. Zulüm kötörgön bolsun Kuday Taalam. Kuday Taalam andan başka dagı başka yerlerde korduk görüp atkan bir tuğandarыбыз бар. Kudayım barına jakşılık bersin. Al ems özübüzdün elibizde dinge karşı çıkıp atkan, dindi düşünbey atkan bir tuğandarыбыз бар. Kuday Taalam oşolorgo hidayet bersin. Oşolorda ölgön göçe la ilaha illallah de kelimeni ayet olganı Kudayım nasip kılsın. Bul dünya eştek emes ahiretlerin Kuday Taalam tüvelük tozak kılvagan bolsun. Kudayım hidayet bersin barыбызга. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bir rahmetike erhamer rahim. Ve akimus salat.